1100, 1200 болот эле. Махмутжан Мамаразыков ун алуу үчүн базарга келди. Бул жолу ундун баасы мурдагыдан кымбаттаганын көрүп түшүнбөй турат. Сатуучулар деле ага толук түшүндүрө албай убара. Мындан улам ал бир нече ун саткан жайларды көрүп келди. Баарында баа көтөрүлгөн. Halkta işini öyle turgan adam bari yok mu bilmeyiz. Göç desen göçler anlayıp gitti. Un desen unlar mında 2 som 3 somdan kadar bular kadar latat. Adamlardan arıga bırak aşırıp mana adamlarga elde yurttu öyle adamları var mı? Ya kanday. Ya egasi yok kim meni halasa kılaveradi. 2 juma boldu da 2 jumadan shunaqa. Göç Nega kımbattaptır? Satuучулар nega айтып атабы? Bular narjadan ko'tarib keldi deb atadi. Bular nima deydi? Bular alып satar. Narjadan ko'tarib keldi deb atadi. Сатуучулар ун Казакстандан кирбей калганын айтышат. Кирсе да кымбат баа менен алынып келинүүдө. Мындан улам алар атамекендик ун чыгаруучу мекемелерден сатып алууга өткөн. Алардын деле базарга түшүп, кардардын колуна баргыча баалар кошулат. Ошентип мурун 1000 сомго сатылчу ундар 1100, 1200ге чейин сатылып жатат. Азыр мисалы үчүн 1100 ундар 1200ге чыкты. 100 сомдон кошулуп калды кичине. Ар бир алган сайын 50 сомдон кошулуп келип атат. Мисалы үчүн бир унду түгөтүп 1100дөн сатып, эртеси алайын десең дагы 50 сом кошулуп калды. Эсептен ундар жок. Кымбат келип. Ун келбей калды. Местный ундар 1100. Мисалы үчүн Бишкектин унун сатып атабыз, мисалы үчүн Яшардан. Бул мурун 1150 сом, азыр мисалы үчүн 1200ге көтөрүлдү, 50 сом кошулду. Биз 1250 сомдон сатабыз, 50 сом кошулса болду. Каскадка бар, көчтүктүн акчасы бар, ошондой болуп 50 сом кошулду. Новачы менен бирөө иши жок. Ундун кымбаттаганы ал нандын баасына таасир этиши мүмкүнбү? Биз нан жапкан навайканаларга бардык. Навайчы Литфулла нандын баасы кымбаттабаганын айтты. Анын айтымында буга чейин деле ундун баасы жогорулап, бирок нан базарда ошол бойдон сатылып турду. Ун кымбаттапты да, нан кымбаттадыбы? Жок, нон айтып барым, 2000 сом болуп кетсе, нон ашында тура берди, досум. Өргө алып түшүп, азыр нонду кымбатлаштырып берсең, эр урушады. Неме 2 сом кымбатлаштырган нонду, 2 сом. 22 сом кылып койсо шу нонду. Немеге 22 сомдон сатып дейди. Бирок ун кымбаттаса эл Элди иши жок, элди. О алып кетип барады. Азыр 1,5 сом десе, о жерде 30 сом түшүрүп бер десе, алып кетип барады. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынан билдиргендей, азыркы учурда Казакстанда дан эгиндеринин жыйым терими жүрүп жатат. Бул учурда казак өкмөтү сыртка экспорттоону токтотуп, өндүрүшкө кое берүүдө 1 ай тыныгуу берилет. Демек бул кымбаттоо убактылуу болушу мүмкүн. Азыркы моментте Казакстандын биринчи сортуну грант дегени 28 сомдон сатылып атат. 1 килограмма. Меркурий дегени 27 сом, Пионер дегени 27 сом, Акнет дегени 26 сом сатылып атат. Же болбосо булар төртөөнүн орточо баасы бүгүнкү күндө 27 сом. Өткөн жумада булардын баасы орточо баасы 23 сом 50 тиын болчу. Башкача айтканда 12-13% өстү. Мекемеден кошумчалагандай, ундун кымбаттоосунан чоочулап кереги жок. Анткени атамекендик дан өндүрүш ишканалары калкты ун менен камсыз кыла алат. Кыргыз өкмөтүнүн негизги азык түлүктөрдүн баасы 20%дан ашып кетсе, аны токтотууга алып келген токтому бар. Арген Нуров, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.